Бүгүнкү темабыз психиканын өнүгүүсү жана мээ. Адамдын психикасынын өнүгүү проблемасы адам психологиясында негизги орунду ээлейт. Психиканын өнүгүүсү көптөгөн шарттарга байланыштуу. Ошондуктан адам психологиясынын эң негизги милдеттеринин бири катары психикасынын өнүгүүсүн шартын аныктоо болуп саналат. Организмдин функциясы жана түзүлүшү бала төрөлгөн чактан баштап адам өлгөнгө чейин адамдын нерв системасы, мээси, психикалык иш-аракеттин органы катары кызмат кылууга жөндөмдүү экенин окумуштуулар изилдешкен. Мындай биологиялык фактор улам адам баласы өскөн сайын өсүп өзгөрүп турат. Психолог окумуштуулардын изилдөөсүндө адамдын психикасынын өзгөчөлүгүн аныктоодо маданий социалдык белгилерин аныктап, анын ичинен сүйлөөгө, тилге маани беришкен. Адам психикасынын өнүгүүсүнө биологиялык фактор тубаса берилгендер менен гана аныкталбайт. Психиканын өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү жөнүндө бир нече көз караш болгон. Биринчиден, психиканын тукум куучулук өзгөчөлүгүн даңазалаган преформизм теориясы болгон. Экинчиси, адам төрөлгөндөн баштап анын психикалык сапаттары сырткы шарттын таасири астында пайда болот деп түшүндүрүшкөн. Өз психикасын билүү ар бир адамдын инсандык милдети. Өзгөчө улуу адамдар балдардын психикасын туура түшүнүп, аны туура багытта тарбиялоого тийиш. Мисалы, өсүп келе жаткан жаш муундар улуулардын талабын аткаруу, өзүн өзү кармай билүү, тарбиянын психикасын калыптануу талабына ылайык өтөөрү белгилүү. Бул өзгөчөлүк инсандык сапаттын калыптанышын мүнөздөйт. Себеби адамдын аң сезими коомдун шартына байланыштуу, өнүгүүсү бала кезден психиканын кандай шартта, кандай калыптанып өнүккөнүнө байланыштуу болот. Психологияны педагогика илими менен байланыштырып, Ушинский мындай деген: эгерде педагогика адамды баардык жагынан тарбиялагысы келсе, анда ал аны эң алгач баардык жагынан билүүгө тийиш деп жазган. Мисалы, педагог психологиялык билимге муктаж болсо, психолог психиканын өнүгүүсүн изилдөөдө көп иштерди чечүүгө педагогиканы билүүгө тийиш. Себеби баланын аң сезими окуу процессинде өнүгөт. Демек, өзгөчө балдарды тарбиялоодо педагогика менен психологияны бөлүп кароого болбойт. Бала кезден балага туура мамиле жасап, аны практикалык иште туура колдонуу анын психикасынын өнүгүшүнө шарт түзөт. Психиканын өнүгүүсүн көрсөтүү жана изилдөө психологдор менен педагогдордун жетекчилиги астында изилденет. Окумуштуу Новиков баланы эс акылы, нравалык сезими, айлана чөйрөдөгү заттарды кабыл алуусуна жана чоңдорго окшоштуруп окутуунун методикасы педагогиканын негизи катары кызмат кылат деген. Психиканы изилдөөдө окумуштуу Рукшинскийдин да эмгеги зор болгон. Жалпы психологиянын негиздери деген эмгегинде психиканын калыптануу проблемасына кеңири токтогон. Психиканын өнүгүүсүн түшүндүрүүдө аң сезим менен иш-аракеттин бирдиктүүлүгүн ачык көрсөткөн. Психиканын өнүгүүсү көптөгөн шарттарга байланыштуу. Организмдин функциясы жана түзүлүшү атадан балага өтүп сакталат. Жаңы төрөлгөн баладагы адамдын нерв системасы, мээси татаал психикалык иш-аракеттин органы катары кызмат кылууга жөндөмдүү. Бирок мындай биологиялык фактор өзгөрбөйт деп айтууга болбойт. Табигый илимдер топтогон бай материалдар психикалык иш-аракеттин органы болуп, борбордук нерв система эсептеле тургандыгын илимий изилдөөлөрдө негиздеген грек врачы Гален болсо, баш мээ ойлоонун жана сезүүнүн органы экендигин аныкташ үчүн жаныбарларга көптөгөн тажрыйбаларды жасаган. Эгерде алардын баш мээси кандайдыр бир себептер менен иш-аракеттен чыгып калса, мисалы ооруганда же бир нерсеге катуу урулуп кырсык болгондо психикалык иш-аракеттерине доо кетерин белгилеген. Ошентип ар бир доордо изилдөө жүргүзгөн окумуштуулар
психиканын өнүгүүсүн, мээ менен болгон байланышын ар кандай ой пикирлер менен белгилешкен. Психикалык процесстер менен баш мээнин ортосундагы байланышты табуу бул татаал проблема. Адамдын психикасына, мээге кырсык болуп тап кеткенде ар кандай мисалдар кездешкендигин окумуштуулар изилдешкен. Мисалы 19-кылымдын аягында баш мээсине оор бир зат түшкөн профессор эсинен танып жыгылып калат. Ал эсине келгенде эне тилин унутуп, башка бир бейтааныш тилден бир нече сөздөрдү сүйлөп калган. Дагы бир мисалды алсак, эки боксер рингке чыгат. Анын бирөө дудук кулак укпаган адам болот. Салгылашуу учурунда анын атаандашы катуу муштагандан кийин ал кадимкидей угуп сүйлөй баштаган. Тубаса психикалык өзгөчөлүктөр жана жекече касиеттер кошо төрөлүп, келечекте адамдын психикасынын өнүгүүсүнө таасир этет. Бул пайда болгон тубаса сапаттар баланын жашоо турмушунда белгилүү бир деңгээлде тарбиянын таасири астында өзгөрүп калыптанат. Тарбия психиканын негизги өнүгүү шарты дейбиз. Бала төрөлгөндөн баштап психикасынын калыптанышына, өсүп өнүгүшүнө, жашоого болгон оң жана терс көз караштардын пайда болушуна тарбиянын таасири баа жеткис. Психиканын негизги теориясын зоопсихология изилдейт. Ошондой болсо да көпчүлүк методдору жалпы психология менен байланыштуу. Адам психикасын түшүнүш үчүн төмөнкү суроолорго жооп бериш керек. Качан жана эмне үчүн биологиялык жол менен психика пайда болду? Же психика кантип өсүп татаалданды? Психиканын методдорунун жолдорун өсүп татаалданышынын негизин изилдеген окумуштуу Леонтьев болгон. Леонтьев тирүү организмдин биологиялык таасирге болгон касиеттерин негиздеген. Айванаттарга добуш аркылуу психикасына таасир этүүгө болот. Тааныш добуш же тааныш эмес добуш экенин сезет. Мындай сезгич өзгөчөлүк өсүмдүктөрдө өнүккөн эмес. Ошондуктан психика тирүү жанда гана болуп өнүккөн деген жыйынтык чыгарышкан. Тирүү жандагы биологиялык касиеттердин таасири менен пайда болгон түшүнүктөр эки түргө бөлүнөт: кыжаалаат болуу, сезгич касиет. Мисалы, ушуга карата кызыктуу бир фактыларга токтоло кетсек, адамдын мээси анын ашказаны менен байланыштуу. Андыктан биз кыжаалат болгон учурда же негативдүү ойлонгон учурда ашказаныбыздын иштешине таасир тийгизет. Адистердин маалыматына ылайык, адам бир күндө орто эсеп менен 70 миңге жакын ойду ойлонот. Негативдүү ойлор стресске алып келет. Ал эми адам аябай катуу стресске түшкөн учурда анын мээсинин клеткалык түзүлүшү жана функциясы өзгөрүшү мүмкүн. Ушундай эки түрдүн касиетинде тирүү жанда психика пайда болот. Себеби психика курчап турган айлана чөйрөгө туура мамиле түзүүгө жардам берет. Айванаттарда инстинкт психика пайда болот да, инстинкт бара-бара көнүмүш адатка айланат. Демек, тирүү жандын кыжаалат болуусунун негизинде сезгич өзгөчөлүгү пайда болот. Адам баласы жаралгандан баштап эле психикасы кандай болот деп айта албайбыз. Адамдын аң сезими тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө турмуштун коомдук шарттарынын өнүгүү негизинде өөрчүп көбөйдү. Психиканын өнүгүшү нерв системасынын өзгөчө мээнин өнүгүшү менен үзгүлтүксүз бирдикте ишке ашырылат. Адамдагы психикалык даяр түрүндө алынган жана өз өмүрү бүткүчө өзгөрүүсүз сактап турган кандайдыр бир нерсе болуп саналбайт. Психикалык касиеттери анын жөндөмдүүлүгү, анын мүнөзү, темпераменти, анын талабы турмушта иштелип чыгып куралат. Адамда өзгөрбөгөн касиеттер болбойт. Жашоо нугуна жараша өзү эле өзгөрүп турат. Эч кандай психикалык бөтөнчөлүк тубаса болушу мүмкүн эмес. Адамдын жекечелик индивидуалдуулугу, анын мүнөзү, анын таламдары менен бирге эле жөндөмдүүлүктөрү,
анын өмүр баянын, басып өткөн турмуш жолун көрсөтүп турат. Адамдын билим алышы, кызыкчылыгынын, маалыматынын кеңейиши, анын психикалык турмушунун мазмунунун байышы, өсүшү болуп эсептелет.